Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан Бишкек шаарына дал ушундай заманбап КАМАЗ үлгүсүндөгү өрт өчүрүүчү унаалар 58 дана келген. Алардын муктаждыгына жараша аймактарга бөлүнүп берилди. Тактап айтсак, бүгүнкү күндө Баткен облусуна 4 уна бөлүнүп, бири Кызылкаяга, бири Кадамжай районуна, ал эми өзүңүздөр көргөндөй дал ушул уна Баткен шаарына, ал эми дагы бир даанасы Лейлек районуна бөлүнгөн. Бул унанын өзгөчөлүгү 6 тоннадан ашык суу батыра алат. Адис кененирээк мындай түшүндүрөт. Бул өрт өчүрүүчү уна бул КАМАЗ үлгүсүндөгү мында салыштырмалуу буда 6 тонна суу алат. 360 литр пенообразователь, өзгөчөлүктөрү мурда бизде 165 литр пенообразователь болсо, 2 тонна 150 литр суу болсо, мында 6 тонна суу 360 литр. Сордура турган суу жеңчелери, диаметри 77. Бул жерде биздин ломдор, ошол деле пенаны берүүчү стволдор. Бул жерде бизде эң бир эмеси биздин күйүүчү айларда, АЗС-терде өрттөнгөндө теплоотжатный костюмдары бар. 3 комплект. Акыркы жолу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук башкармалыгына 2009 жылы өрт өчүрүү унаалары келген. Ал эми азыркы жаңы техникалар өрткө каршы атайын заманбап жабдуулар жана шаймандар менен жабдылган. Алардын ар биринде сыйымдуулугу 6 тонналык цистерна, өрт өчүрүү көбүк суюктук толтуруучу жана ар түрдүү кубаттуулуктагы насостор орнотулган. Өрт өчүрүүчү унаалар зарыл болгон куткаруу иштерин жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү атайын баардык куткаруу куралдары менен жабдылган. ЗИЛ маркасында келгендердин эмеси суусу азыраак. 4 тонна суусу, пенообразователь 200 литр. Ал эми бул КАМАЗда 6 тонна суусу бар, 360 литр пенообразователь бар. И онун сырткары бул жерде биздин ПТВ шаймандарыбыз, өрт өчүрүүчү шаймандарыбыз бүт жаңыланып, эң биринчи бир керектүү нерсе биздин өрт жеңчелерибиз, рукаларыбыз. Ал жерде мына өзүңүздөр билесиздер, мына базарда, Баткендеги базарда көрдүңүздөр, Кызылкаядагы базарда өттөнгөндө, жылой домдор өттөнгөндө ушу бизде кыйынчылык келип турган биздин ушу суу жеңчелерибиз. Өрт өчүрүүчү унаалар кырсыктардын тобокелдигине туруктуулукту жогорулатуу долбоору аркылуу алынды. Ушуну менен Баткен облусу боюнча жалпы 22 унаа бар. Алдыда чет өлкөдөн дагы өрт өчүрүү унаалары келерин адистер айтат. Өрт кырсыгы 2022 жылдын 1 январынан тарта 54 учур катталган. Көп учур Кадамжай районунда жана Кызылкая шаарында. Өрттүн көпчүлүгү жарандар жашаган үйдөн тутанат. Себептери кышкысын жылуулук сезонунда мештен электр тогунан келип чыгат. Бактыгүл Мирадилова, Мейдербек Айдарали уулу, Нур Ньюс, Баткен облусу.